быйылкы жылды өзүңөр байкасаңар кандай болду? Өтө көп эмоциональный болду. Өтө көп жоготуулар болду. Өтө көп эскилерди талкалоо, сындыруу, жок кылуу болду да. Ушундай эле жыл болот 9-жыл. Мы завершаем. Ошентип жылды жыйынтыктайбыз да. Келаткан жыл боюнча 2026-жыл өтө жакшы жыл. Стратегический год. Мында жылдын энергиясы менен биз агым менен кетебиз да. Агымга каршы чыга албайбыз. Агым кандай кетсе ошондой. Агым жаңылануу, өсүү, жаңы башаттын жылы. Андыктан баардыгыбыз жапа-тырма ушул жакта болобуз. Биз эмоцияга алдырбайбыз, сындырбайбыз, талкалабайбыз, наоборот, жаңыртып, жаңы иш менен алектенебиз. Ар бирибиз ушундай жаңы нерсеге кетип калабыз да. Баардыгына эле биринчи жыл боло бербейт. Дүйнө жүзү боюнча биринчи жыл болот, бирок ар кимдин өзүнүн жеке жылы бар. Мисалы, менин жеке жылым келатканда 8-жыл. 8-жыл биринчи жыл менен тиешеси жок. Ал менин жеке жылым. Анысында эле дагы бир адамдыкы ошондой өзүнүн жеке жылы бар да. Эгер сиз менин жылымды билип бериңизчи дей турган болсоңор, өзүңөрдүн жеке жылыңыздарды билгиңиздер келсе, ушул телефон номерге жазасыздар да, кайрыласыздар. Мен сизге жеке жылыңызды эсептеп айтып берейин. Анан ал жылы сиз эмне кылышыңыз керек? Ошол жылы сиз кандай максат коюшуңуз керек? Ошол жөнүндө сөз болсун да. Мисалы, негизги дүйнө жүзү боюнча биринчи жыл 2026-жыл стратегический год келатса, бир адамдыкы завершающий бүткөн жылы келип атат да. Бүт бардык маселелерди бүтүрүш керек деген. Ал адам кимдин 9-жеке жылы, 9-жыл стратегический завершать этет. Бул аябай жакшы да, жылдын энергиясында завершать этет. Ал жерде потеря жок да, жоготуулар жок. Наоборот, өсүү же болсо жаңы башталыштын, жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн жылы берилет да. Биз өздүк жылыбыз менен общий жылды караганда бири-бирине коштошуп кетет да. Бул абдан жакшы. Биз плюс жагын көрүп туруп иш кылганыбыз жакшы да. Себеп дегенде биз билип ошого жараша иш кылганыбыз жакшы да. Эгер биз 8-жыл экениңиз, сиздин жеке жылыңыз 8-жыл болуп атса, сиз бизнести чоңойтпойсуз. Ал жылы көп нерселерди жөн гана, тынч гана коебуз, жөн гана иштейбиз, жылды ошентип жыйынтыктайбыз да. Мисалы, айтып атпайбызбы, биринчи жыл башталыш керек депчи, 8-жыл эчтекени баштабайбыз. 8-жыл биз только билим алабыз, билим алуучу жыл да. Эмне үчүн жылдарга токтоп атабыз? Жыл өтө маанилүү. Ар бир жылыбызга көңүл бурушубуз керек. Ал жыл кайталанбайт, кайра келбейт да. Ал жылы биз пайдалуу, үзүрлүү өткөргөнгө аракет кылабыз да. Бул илимдин негизги немеси, илимде берилген инструменттер өтө так гана, даана берилген да. Бул илим. Илимде так, даана, сандын негизинде берген так илим болуп жатат да. Мисалы, Suicide Training институтун 3 деңгээлге бөлүнөт. 3 деңгээл, биринчи деңгээли базалык деп коет, экинчи проф деп коет, үчүнчү коучинг. Ошо биринчи деңгээлде бул адам өзүнүн жеке өзүн тааныйт. Жеке өзүн тааныйт. Жеке инсандык өзгөчөлүгүн тааныйт. Бул жерден биз эң биринчи өзүбүздү тааныйбыз. Биз бирөөлөрдү тааныйбыз, бирөөлөрүбүздү көрөбүз, мендей болсо, андай болсо деп түшүнүгүбүз бар да, жок андай эмес. Бул жерде эң биринчи өзүбүздү тааныйбыз. Мен киммин? Мен эмне кылышым керек? Менин артыкчылык сапаттарым кандай? Менин кемчилик сапаттарым кандай? Менин шык жөндөмүм, менин талантым, мендеги касиетим, менин өзгөчөлүгүм кайсы жерде жатат дегендерди биз түшүнөбүз. Бул институтта берилген так өзүн таануу жана аралыктан таануу да. Сен менен сүйлөшүп, баарлашып жаткан адам, сен менен мамиле куруп жаткан адамды биз түшүнө алабыз да. Инсандын жеке өзгөчөлүгү да, тип личности. Бул эң керектүү нерсе. Биз өзүбүздү таппай, тааныбай дүйнөдөн өтүп кеткен канча учурлар бар. Өзүбүздүн талантыбызды ача албай калган, өзүбүздүн жөндөмүбүздү көрсөтө албай калган учурлар өтө көп. Анткени ар бир инсандын өзгөчөлүгү, ар бир инсандын ой жүгүртүүсү ар башка болгон үчүн баарыбыз бирдей ойлоно албайбыз, баардыгыбыз бирдей чечим чыгара албайбыз. Мына кептин баары ошол жерде да. Ой бар. Ой бул идея, же болбосо бир пикир, же болбосо бир жаңылык, же болбосо бир азыркы эле жылга максат коюп атпайсызбы? Максат деп коелу, бир максат деп коелу. Анан ой жүгүртүү, мышление. Бизде абдан жакшы могу плакаттарда жазылып турат, мышление деп. Ой жүгүртүү. Ой жүгүртүү бул целый процесс.
ой жүгүртүү анын ичинде чечим кабыл алып жатасың, жыйынтыгын көрүп жатасың, түшүндүң, анализдедің, системага салдың, уже мынтип чыгарасың да. Бул уже целый процесс да. Ушул ой жүгүртүүнүн негизинде андан ары анан биздин иш аракетибиз болот. Мисалы максатты койгондо деле ой жүгүртүү кылабыз. Мышление. Мысль келди, жылга, календарга карап мен 9 жылдыкка максат коюп жатам. Анан ал жерден биз мындай кылабыз. Эң биринчи стратегия коебуз. 9 жылдыктын стратегиясы. 9 жылдыкта сен эмнени көрүп жатасың, же эмне жасаган жатасың да. Аны биз түшүнөбүз андан кийин. Эмнеге мен ошол максатты коюп жатам? 9 жылдыкка мен эмне үчүн ушундай узун арканды таштап жатам деп ойлойбуз. Түшүнөбүз. Түшүндүм, мага керек. Ушул 9 жылдыкта учурдан пайдаланып, ден соолукта болуп, могу бизнесимди, же болбосо могу турагентствоны, же болбосо могу компанияны, же болбосо турмушка чыгып, же болбосо ушундай бир максатты коюп, ошонун негизинде иш алып барам деп биз ошо мындай бөлүккө бөлүп алып чыгабыз да. Талдайбыз, анализдейбиз, максатыбыз туура, максатым туура 9 жылдык. 9 жылдын ар бир жылын мен текке кетирбей, ар бир жылын колдоном. 9-njy жылы бардык нерсенин бүтүшү жаңы башталышка жол ачуу да, жол куруу, багыт берүү да. Биринчи жылы биз уже жасашыбыз керек, ачышыбыз керек, кылышыбыз керек. Биринчи жыл общий жыл, анан өзүңдүн личный жылың 5 болуп калат. Ошого кандай эме? Стратегический масштаб болуп кетет. Стратегия коюп туруп, анан масштабка чыгып кетет да. Бул ошого жардам берет. Масштабка чыгуу дегенде кандай? Көбөйтүү. 3-жыл бүтөт. Эгер сеники 4-njy жыл башталып атса, 4-njy жыл башталганда эмне кылат? 4-njy жылы башталганда эле позитивди жаратабыз. Анан максат коюп баштайбыз. Ошол жылы мындай жылда 4-njy жыл эмне деп атат? Ойго сыйгыс жыл дейт да. Бир жомоктогудай болгон жыл дейт да. Ал бир деңкенде тактык жок. Мисалы 3-njy жылы анализ кылып, анализдин артынан ийгиликке жетет экенсиң да. 4-njy жылы ал нерсе жок да. 4-njy жылы дейт, билим ал дейт. 4-njy жылы четко максат жаз дейт. 100дөн 400ге чейин максат жаз дейт да. Ошол максаттарыңдын көбү 4-njy жылы ишке ашат дейт да. 4-njy жылы ушундай, 4-njy жылы көбүрөөк мындай нерсе болот да, канааттанбагандык болот адамда. 4-njy жылы ушуга иштейт. Анан мындай күтүлбөгөн жоготуулар, же болбосо күтүлбөгөн жакшы окуялар, мындай планда жок, ойдо жок иштер боло берет да. 4-njy жылы ушул нерсе бар да. Ушунун үстүнөн иштеш керек. Да. 4-njy жылы максат жазабыз. 4-njy жылы көп деле мындай антип иш керек, минтип иш керек деген нерсе жок. Жылы өзү эле ошого жараша эле өтүп кете берет да. 4-njy жыл жакшы жыл. 4-njy жылы биз даярданып ана 5-njy жылга кетебиз. Мисалы, максат жаз дегенде мындай кыска эле айтылган нерсе. Максат дегенде биздин максатыбыз балким бир 2 же 3 же бир 5 эле максат болот экен. Максат жазганды да үйрөнүш керек. Максат жазганды да билиш керек. Мындай да, максатсыз жашайбыз көбүбүз. Алыш керек, ичиш керек, жеш керек же кылыш керек эле деген нерсе да. Мындай болсо, болбосо деген нерсе, мындай моуну мен каалайм, моуну жасайм, бул менин максатым деп биз ийгиликке жетишибиз керек да. Максат коюп ошого жеткенге үйрөнүшүбүз керек. Ошону жеткенге аракет кылышыбыз керек да. Баягы даяр келип калчудай болуп эле мындай неме жок да. 4-njy жыл бул ошону айтат. Мисалы, максат кой дегенде биз мынтип эмне дейбиз, үй алабыз, машина алабыз, анан путешествие дейт экенбиз да. Биз максат жазганда 50 жылдан кийин, 100 жылдан кийинки сенден калып аткан муундар, сен алгандан билимдер, сенден кийинки поколение, сенден кийинки Кыргызстан кандай көрөсүң? Бул дагы максат. Аны да жазса болот. Бул да максатка кирет. Бул да бизге жашоону берет. Бул да бизге көз карашыбызды берет. Бул да биздин жашообузду узартат. Мисалы, 50 жылдан кийин, мисалы 2070 жылы Кыргызстанды мен момундай көрүп жатам. Ошол учурда мен өзүмдү момундай көрүп жатам. Каяктасың, кимсиң, эмне кылдың? Кандай ийгиликти жараттың да? Ошого бараткан жолдоруңдагы өзүңдүн ийгиликтериң, ошол убакта сен жасагандарың, ошол убакта сен 5 тилде сүйлөгөнүң. Же болбосо Кыргызстандын президенти болуп бир ишти алып барып жатканың. Ушул нерселерди биз максат кылып жазышыбыз керек. Максат десе биз мындай жаза албай калат экенбиз да.
4-чү жылы. Анан айтат, биз жазган нерселер, анан биз айткан нерселер гана ишке ашат. А биз жанагы күмөндүү болуп, же болбосо мындай ишенип ишенбей айткандарыбыз ал ишке ашпайт. Күмөнү бар. Сомнение болгон жерде ал жерде өсүү жок да. Жок, иштебейт. Сомнение аткарылбайт. Сомнение ал тактык жок да. Бардык жерде тактык керек. Тактык гана ишке ашыра алат да. Күмөн саноо, ишенбөө, булардын аягы жок. Ишенбейсиң да, ишенбесең эчтеке иш жылбайт да. Мисалы 2004 жылы болсо, жаңы максаттардын үстүндө иштөө, жаңы максаттарды жазуу, максат жазганды үйрөнүү, ошого билим алуу да, бул ушуга иштейт. Биз ал сага эмне берет дегенде, ал сенин четко маркетинг планыңды түзүп берет да. Максат. Биз ошону билбейбиз да. Ар бир жыл эле максат кое бербейбиз. Биз ойлойбуз да, бир жылга максат коюп, анан ал максатым ишке ашкан жок, анан биз мынтип коебуз да, жылды жыйынтыктап жатканда, жакшы жыл болду, Кудайга шүгүр болду депчи. Бирок ал жылда биз максималдуу түрдө ал жылдын энергиясын колдонсок, абдан сонун мүмкүнчүлүктөр бар да. Кудайым бизге ар бир күндү, айды, жылды берип атат да. Колдонгула, ар бир күнү, ай, жылың ары менен жашагыла деп берип атат да. Бирок биз аны деле колдоно албайбыз деле. Окшош күндөр, окшош жылдар, окшош эле жашоо деп кайра өзүбүз наразычылык кылып коебуз да. Жок, андай эмес. Ар бир күн өзгөчө, ар бир күн башкача. Ар бир күн жаңы күн. Биз именно жаңы жылда келип, жаңы жылыбыз менен жылды жаңылап коебуз да. Жок, биздики ар бир күнүбүз жаңы жылда. Ошону биз түшүнө билишибиз керек. Эми жылдар боюнча ушундай. Азыр бул жерде жогоруда номер турат, 700 01 01 81. 600 сом төлөп коюңуз дагы, ошо суроолоруңуздарды бериңиз. Өзүңүз жөндөп билгиңиз келип атабы, жеке жылыңыз жөндөп билгиңиз келип атабы, атыңызды билгиңиз келип атабы, учурдан пайдаланыңыз.